Мына достор, биздин клиптин режиссеру сиз сүйлөп коюң. Биздин дегенде кимдин клибинин режиссеру? Так, Тотомидин Байкенин. Сурмажен. Эми бүгүнкү Кудай буйрса экинчи объектке келдик. Биякта деген свадьба тартылат. Колдон келишинче жашоодогудай, турмуштагыдай тартканга аракет кылабыз. Балдар келип атат, профессионалдар бардыгы тең. Профессионал актерлор. 5-курс болгондо могу жигит. Кызым болгон. Эмне кечип келтасың? Адашып кеттим. Эмнечи? Свадьбага ушундай эле келе бересиң сен, неге свадьба бердисе? Так, аз бул клиптен эмне жөнүндө айтылат, көрсөтүлөт? Жөнүндө деген айтылбаш керек. Бул клипти көрүш керек да, ыр менен кошуп, көргөндөн кийин анан ушундай турбай деш керек. Болбосо биякта мен каармандарды айтылам, мына тигинен башка каарман, терс каарман жакта кымбат деген Киба деп коебуз. Жаштар театрынын актёру, актрисабыз Рима, Киба. Берки ким гана деги? Амантур Мусаев. Амантур Мусаевич кирип кетти. Ал немеден чыгат, обедтен ичкенден анан сүйүнүшүнөн чыгат. Ошо обед тутат дешичи. Обедке келгенде ичкенден. Обед ичкенден. Ошо достор, негизи 3 мүнөттө бул клипти, ар кандай клип, кандай клип болбосун 3 мүнөт. Кыйын болуп кетсе 4 мүнөт болот, бирок ошо 3 мүнөт, 4 мүнөт ичинде болгон 1 саатта көрсөтө турган кинонун окуясын көрсөтпөш керек 3 мүнөттө. Болгондо дагы биякта сүйлөбөй туруп, кыймыл аракет менен көрсөтпөш керек. Ошон үчүн клип тарткан бул өзүнчө оор да, бул клип тарткандагы бир силер көрүп туруп эле мындай экен, тиңдей экен деп коюшуңар мүмкүн, бирок тартуу процесси бир кыйла эле оор. Булардын баарын чогултуш, сүйлөшүш, азырынакей тиякта Тото экебиз настроениясы чогултат. Сиз клиптин оператор катары сүйлөп койбойсузбу? Сизге кандай болуп атат? Сиз баттерле айткансыз. Мен денеден ысык нервдер ашылып калса. Постоянно, Дене болот. Жакшы болот. Как раз стилде. Негизи эле галстуктаган. Бүгүн сизге бүгүнкү каарманыңыз жагып атабы? Ой, жагып атат. Бул немени алгам бир жума болду. Ушу ролдун үстүнөн иштеп жүрөм 1 жумадан бери. Даярданып. Жакшы. Силерге ыр жактыбы ошондо? Угуп атабыз, мынакей азыр аябай ыры жакшы болуптур. Тотомидин Байкенин Сурмажен буйрса клип мыкты деңгээлде чыгат деген үмүттөбүз. Өзүңөрдүн образыңар жакты. Образ азыр свадебный образ болот, мне кажется, ошол жагат керек. Сизге Байке образыңыз жагып атабы? Клип кандай болуп атат? Жакшы болуп атат. Мен кызымды инвалидке тийгизсин каалабайм. Татнакай күйөтө берем. Ал жакшы бала болчу да. Эми жакшы бала болсо дагы бирок көзүм көрүп турбайбы? Ал коляскада турат да. Сиз мынтип олтурганыңыздын себеби эмнеде? Монтип. Ушундай болуп кетти да азыркы жаштарчы. Не толковый суроолорду берипчи. Жашым өтүп калды, нормально келип калды, бут талат дегендейчи. Өзүң тактакедей секирип жүрсөң эле эмне? Баары сен эмне деп ойлойсуң дечи. Сиз Инстаграмды өчүрүп салыпсыз, ошо чынбы? Инстаграмда өчүрүп салдым. Инстаграмдан жок болуп кетти. Мен айтайын эмнеге өчүрүп салганын. Бул эмнеге өчүрүп салды Инстаграмда? Балянын баары болчу, балянын баары жазылып турчу аяманда. Анан бул деген баягы колуктусун сыйлагандык, жөн эле уруш чатак боло бербесин деп. Бирок жанат кичинеден эсалып Сизде кантип азыркы убакта сизди кантип табышат ошондо? Клиенттериңиз. WhatsApp'тан эле жазат. Клиенттер WhatsApp'тан эле жазат. Номер жокторчу? Номер жоктор, номерин таапчы. Эмне үчүн өчүп салдым? Эмнеге? Билбейм, эсалып. Канча эле подписчик? Эмнеге 120 000 подписчик менен?